Аллах ыраазы болсун устаз. Жолдошум урушуп кетсек эле талак берем деп коркута берет. Канчалык динге жакын болуп, канча такыба болушкан болсо, ошого жараша уруш талаш аз болот. Келишпестиктер аз болот. Канчалык диндер начарлап, ар ким өзүнүн эле ойлой берген болсо, ошончолук көбөйүп турат. Ошондуктан адам баласы өзүнүн илимий деңгээлин, диний деңгээлин, такыбачылыгын күчөтүп, баардык кылып аткан ишин Аллах субхана таала үчүн кылып атам, сооп табайын деген ниет менен кылыш керек. Ошондо уруш талаш азаят. Анан уруш талаш чыкканда, уруш талаштын чечүү жолу бул талак менен коркутуу эмес. Бул көп эркектер жаңылат да. Эркектерди Аллах субхана таала эмнеге үй бүлөгө башчы кылган? Башчы кылып ошо үй бүлөнү баксын, балдардын, келинчегин тарбияласын, алардын баягы туура эмес мамилеге чыдасын, акыл насаат үйрөтсүн, көтөрсүн деп башчы кылган да. Анан эми көптөгөн эркектер бар, сабырсыз, чыдамсыз, анан уруша кетсе эле аялын ошо талак берем деп коркутат. Бул негизи мусулмандын сыпаты эмес, талак менен коркуткан. Анан ошентип коркутуп атырып, мына канча деген мен көп кишилер менен байланыштым. Аялдарын ошо болбогон уруш талаштын аркасынан талак берип алышып, өкүнүшүп, аялдарын кайра кайтара албай көрүнгөн молдолорго барып жалдырап, мындай болду беле, анан ачуу менен берип койдум эле, анан тигиндей болуп калды эле, билбей калыптырмын деп жалдырап аялдарын кайта албай жүргөндөр канча. Ошондуктан эркектер кайрыларым, силерди эч ким шаштырбайт. Эмне эле уруша кетсеңер, жинденсеңер, эмнеге эле талак берем деп коркутасыңар аялыңарды. Бул талак деген оюнчук эмес силерге. Талак деген качан ошо үй бүлөлүк жашоо такыр болбой бараткандан акыркы чече турган чечим. Талакты адам баласы кайсы убакта берсе өкүнбөйт. Ошону шашылбай, ачууланбай турганда ойлонуп, мына колуман келишинче аялыма насаатымды айттым. Мен укпады, келише албай калдык, жашоом болбой калды дегенден кийин анан шашылбастан туруп анан берген болсо ошол адам өкүнбөйт. Анан эми талактын почти 99 деп койсок болот. Эми ага деле жетпей калыштыктан түрү көбүнчөсү эле ошо ачууланганын, шашылганын аркасынан берилет. Анан эртесинде же 1 сааттан кийин кайра өкүнөт. Ошентип көптөрү кайрылышат. Бул өтө туура эмес. Ошондуктан эркектер талак менен антип аялыңарды коркутпай жүргүлө. Бул жанагы проблеманы чечпейт, балким күчөтөт. Bir gün шайтан оозуңарга 3 талакты салат бересиңер деген анан ошо ойдон өкүнөсүңөр. Талакты деген шашылбай бериш керек. Анан бул коркута турган курал эмес, жана айтып кеткенде. Бул деген акыркы чечим. Болбой калганда коем. Сен өзүңдүн башка жашооңду кур, мен өзүм жашоом болом да, акыркы чечим кыла турган кадам да. Анан ошондо адам өкүнбөйт дагы, анан эки жакка жакшынакай ажырашып кетет. Эгер коркутуп ачуунун аркасында берилген талак болсо, ал эч качан ийгиликке жетпейт. Канча деген үй бүлө бар ошонун аркасынан кыйналып жүрүшкөн. Балким кээ бирөөсү талак берип алып, жашырып ошо талактарын. Ошо арам болуп калса да аялы менен жашап жүргөндөр бар. Көрүңөр, бир шашылып, ачуу калтырып берип алышып, ошонун аркасында Аллах субхана таалага күнөө болгон ишти кылып жүрүшөт. Ошо аялы 3 талак алган, аял ал күйөөсүнө адал болбойт, ошо нике жүрбөйт ага. Башка күйөөгө чыгып, андан дагы бир себеп менен ажырашып келип, анан кайра нике кыйдырбаса болбойт ал. Мына ошондой ыплас жашап жүргөн үй бүлөлөр бар. Ошонун баары эмне? Бир эле сөздөн же уруштан чыккан, жана коркутуудан чыккан. Эми ушундай жашоо эркектерге керекпи? Албетте кереги жок. Ошондуктан Алла таала силерге эркектер акыл эсти берип башчы болгула дегенден кийин ушул вазифаны так аткарыш керек. Үй бүлөнү сактай турган эң негизгиси эркек. Анан эркек өзү ушундай болуп атса, өзү шашма болуп атса, өзү ошентип ачуу калдырган, эмоция калдырган эркек болсо, үй бүлө кантип сакталсын анда? Анда аял кишиден айырмасы эле жок болот. Эмоцияга берилген көбүнчө аял киши болот. Шашкан. Ал эркектен токтоо болуш керек, сабырдуу болуш керек. Ачууң келип атса дагы, жинин келип атса дагы чоң чечимдерди жай баракат чечиш керек, отуруп. Анан ошондо гана ийгилик жаралат.